Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулары, урматтуу достор. Менде мындай бир суроо бар. Учурда Садыр Нуркожоевич деп чуркап, күйүп, Садыр президент деп чуркап жүргөн менин агаларым, байкелерим, досторум, эжелерим, карындаштарым баарыңыздарга ушундай бир суроо. Силер ушунчалык Садыр Нуркожоевичти сүйөт экенсиңер, ага болгон сүйүүңөр ушунчалык чексиз экен. Ушунчалык кошоматчы экенсиңер ошого махабатыңар укмуш экен. Анда эмнеге ушул 2 ай мурунку өткөн шайлоодо силер бирөөңөр замандашта, бирөөңөр СДПК, то есть биримдикте, бирөөңөр Мекеним Кыргызстанда, бирөөңөр дагы Иман Нурунда жүрүп башка партиялар тандаңар. Ошончолук сүйүүңөр чексиз экен. Ошондо эле кирбейт белеңер. Мекенчил деген партияга Садыр Нуркожоевичти түрмөдөн чыгарабыз деп ошондо кыйкып жүрүшкөн Мекенчил партиясына кошулбайт белеңер. Силер бүгүн просто кошоматчысыңар. Бүгүн бийликтин эмне мүмкүнчүлүк Садыр Нуркожоевичке ооп турганда силер ошондо колдонуп жеке кызыкчылыгыңарды ишке ашырыш үчүн эми ар кандай себептерди айтышыңар мүмкүн. Мен муну бүгүн колдобой койсом эртең мындай буттош болушу мүмкүн, тигиндей болушу мүмкүн, минтиши мүмкүн, ошон үчүн айла жок, анан мындай тигиндей деген ар кандай себептерди айтышыңар мүмкүн. Бирок силер кечөө биримдикте жүргөсүңөр, Мекеним Кыргызстанда жүргөсүңөр, ошол эле мен замандаш деген менен чогуу партияда жүргөсүңөр, Иман Нурунда жүргөсүңөр, кирбейт белеңер Мекенчилге. Просто мен силерге кечирип коелу, мен ачык айтып коеюн. Баарыңар кошоматчысыңар. Ошо Сооронбай Шарпиевичтин астында чуркап жүргөсүңөр, ошондо Райым Матраевдин алдында чуркап жүргөсүңөр, Искендер Матраев менен. Ошондо Жеңиш Молдокматовдун астында мага эме берип кой деп, списокто место берип кой деп чуркап жүргөсүңөр. Ошондо Иман Нурунда чуркап жүргөсүңөр. Бүгүн эмне? Акыры күндүн нуру биякты көздөй бийлик мүмкүнчүлүк Садыр Нуркожоевичке оогондо баарыңар чуркап барып, Садыр ака сен кыйынсың, Садыр аба сен мындайсың деп жүрөсүңөр. Бир аз мындай жигиттик, мындай принцип, намыс деген болуш керек да. Вообще силердин айыңарда мамлекет өнүкпөй жүрөт. Калп эле болбогон бир себептерди айтып мага шылтоолорду айтыштын кереги жок. Өзүңөр башыңар жаздыкка койгондо эркек намысыңарды ойгонтуп, мындай ойлонуп бир иш кылсаңар, жигиттей болсоңор.